Анан бир жактарга талаа күндөрү же уюштуруп талааларга барып калсаң, көбүнчө эркек кишилер да. Анан болгон ушундай айткандар, үйүңдө эле отурбайсыңбы? Бир эй кеткесин, бир 4-5 жыл карайт кезин да. Мөмөсү дагы кымбатыраак, башка культураларга карагандачы. Мисалы, помидордун арак-барактарга караганда. Элге жакын адам тандалып, анан ошолордун арасында сиздер барсыздар. Сиздердин иштериңиздин маанилүүлүгү ушундан байкалып атат. Атайын коңшу Казакстандан келип отурат. Тамактан ошун эми айта алмайм. Жетсөттөн бир 20 кило, 30 кило алам да бир терген. Биздики көпчүлүгү эле мындай туура эмес жактар көп экен. Аябай кызыктуу болду. Ошо Америкадан келген ага эжекелер окутту. Кара-Кожоодо малина экспортко эмес, местный малиналар бар. Бириктирип келгенде бир 5 гектар, 10 гектарга чыгат, жетет да. Ар жерде. Быйыл 180ден 150ге түштү. Кайра 150ден азыр 180-200 тегереги болуп атат. Биз ошо айлык эле тапшырабыз, элдерге варенье кылганга эле. Өзү китеби боюнча 1 гектардан 10 тонна дейт, биз эми 1 гектар демин көрөбүз, кийинки жылы эсептеп көрөбүз да. А бул жерден жакшы, бир 600 килограммдай чыкты да. 2 айда 18 сотуктан. Азыр мен муну клубниканын немесин муруттарын кыркып атам. Буларды постоянно кыркып туруш керек да. Муну биз быйыл биринчи эгип атабыз. Биздин районда ошо аз эле жер неме бар. Биздин неме майда эккенбиз. Мөмө берип атат азыр. Мөмөсүн терип анча-мынча ошо вареньега алып кетип атат адамдар. Коңшулар алышат. Şu biz emektenimiz uшу менен. Болгон жерим ушу 6 сотка жакында огород. Участоктун немеси бул. Эми ушудан пайдаланып кичине ниет кылып коелу деп аракет кылып атабыз. Мурун 2 күн 3 күндө терселем. Азыр бир аптада бир, 5 күн 6 күндө бир терип атам. Bir emin жетсөттөн bir 20 kilo, 30 kilo alam da bir tergende. Мен дагы ошол Ошмудан агрономия факультетин бүтүргөм. Азыркы учурда ошол малина, клубника өстүрүү боюнча кызыктармын. Программасы жакшы түзүлгөн. Сөзсүз түрдө практика менен теорияны айкалыштырганы бул эң сонун. Мага ошол жери өтө жакты жана пайдалуулугу ошол болду. Сөзсүз түрдө теорияда өтүлгөн нерсени практикада көрүү керек. Көз менен көргөндө гана ошол нерсени эсиңде калтырып, ошол нерсени пайдалана аласың. Анан бир жактарга талаа күндөрү же уюштуруп талааларга барып калсаң, көбүнчө эркек кишилер да. Анан болгон ушундай айткандар, үйүңдө эле отурбайсыңбы? Анан кээде өзүмө да неудобно болуп кетет эле да, мындай карасаң жаңыңда толтура эркек кишилер. Анан бирок негизи билимдин андай аябай бөлүп кароого болбойт. Башкысы өзүң кызыксаң, анан аракет кылсаң ошо колуңан келет. Бирок азыркы заманда бул нерсени бөлүүнүн кереги жок деп ойлойм. Билим бул кайсыл учурда болбосун, кандай учурда болбосун сөзсүз түрдө керек. Анан Америкадан келгендер деле аялдар көрөк экен го. Бизге ошол жагы мотивация болду бизге бир жагынан. Аялдар көп иштешет экен. Бизде деле болуп турбайбы деп. Есть маленькие проблемы, которые нормальные. То есть, ну там, вот, например, вот эти листики, да, он нашел. Это отсутствие какого-то микроэлемента или, может быть, повышенный pH у почвы. Но это не приведет к смертельному исходу, погибели урожая, да. Вот, есть проблемы, которые вы должны определять и говорить, ну ничего страшного, это в этом году, типа, можно потерпеть, ничего страшного, ничего делать не надо. Но есть другие проблемы на этом поле, их нет, слава богу, которые нужно решать сразу же. Вот как вы, Байке, сказали, сразу сказали поехать купить
это лекарство я сразу сделал, и все в порядке из-за этого, да. Может быть, если бы вы вовремя не сказали бы, не поехали, тогда такого красивого поля мы бы не увидели уже. Поэтому есть проблемы, которые надо решать сразу же, которые могут привести к большим экономическим потерям, да, то есть потери урожая или даже всего растений, да, всех. Вот. Это слишком дорого обходится. Поэтому любую проблему надо в самом начале оценить, насколько это большая проблема и важная по решению. Biz özümüz Ноқат районунан келдик. ММА ассоциациясынын мүчөсү проблема катары келип, катышып, билбеген нерселерибизди үйрөнүп, тажрыйба алмашканы келдик. Агрардык өлкө болгонубуз менен бизде эми көп илимдер жок болгон үчүн көп маселеде бизде чалдыгуулар көп да. Экспортто башка нерсебизде мисалы дыйкандар ошончо жерлери көп болгону менен бирок тууру багытта иштебегендиктен же болбосо агротехникаларыны же болбосо туура эмес сорт тандагандыгы ошого окшогон өтө көп түйшүктөрдүн негизинен бизде мындайча айтканда түшүмдүүлүк аз жана экспортко болгон импорт аз ашып атат, бирок экспортубуз аз. Ошол себептен ушул нерсеге мындайча айтканда илим менен жандашайлы деп чечтик да. Бул жерде азыр көрүп турабыз, мөмөлөр менен турат. Эгер бизге кар жааганга чейин эмес, балким кар жаап атканда да түшүм алсак болот. Бир гана бул жерде кошумча гана каражат иштери бар. Бир аз мини тоннель кылып туруп, үстүнү пленка менен же агроспан менен жаап, ушул нерсени кышында да мөмө алганга мүмкүнчүлүк бар. Себеби бизде ар бир рожок деп коет. Ошол ар бир рожоктон 8ге жакын, 10га жакын мөмө алабыз. Ушул бизде азыр мына гүлдөп аткан нерсе, биз ноябрдын акырына декабрга чейин дагы мөмө алсак болот. Бир гана бул нерсени сууктан, башка нерседен коргош үчүн бир аз агротехникалар бар. Ошол нерсени туура башкарсак, ошондо мындайча айтканда биз күздүн акырына чейин мөмө алганга мүмкүнчүлүк болот. Biz осы арнайы Кыргызстанга шақыртылуу боюнча Ош каласына келдик. Менин есимим Карабай Бекжан болот. Шымкент каласынан Харнес агро компаниясынан келдик. Агрономдо жұмыс істейміз. Жалпы мына семинар боюнча келетін болсақ, семинар жоғарғы деңгейде өтті десек болады. Ұйымдастырушылар керемет. Сол жақтан арнайы мамандар келген. Мамандармен бірге алмастық. Ғылыми жағынан тәжірибе алыстық. Қанша білмегендерімізді білдік. Рахмет сіздерге барлығы үшін. Агромектепке рахмет алғысымызды білдіреміз. Почти бір 7 жылдай болып қалды жұмыс жасап отқанымызға. Бірақ мен өзім агроном болып жұмыс жасауыма почти 2003-тен басталған. В общем, қазір Ошқа бірінші рет келіп тұрмын. Құдай қаласа. Ош өте жақсы, керемет. Қонақ күту, вообще тамақтан, в общем, енді айта алмаймын. В общем, қазіргі таңда сіздердің ұйымдастырған жаңағыдай агросеминар өте керемет. Калифорния штатынан келген агрономдармен өзіміздегі біліміміз ауысып, бұлардан көп мәліметтерді алып жатырмыз. Қазір мына құлпынай мәселесінде өте көп информациялар алдық. Біз өзімізге де керекті информацияларды алдық. Құдай қаласа, общем, Қырғызстанда, Бишкекте де болдық. Ошта енді бірінші рет болып тұрмыз. Аллаға шүкір. Осы агро саласыны дамыту сіздерге де, бізге де өте пайдалы деп ойлаймын. Құдай қаласа, дехқандар көбейсін, Ошта агро саласының көбейтіңіздер. Осы құлпынай мәселесі, жаңа бау мәселесі, малина мәселесі бойынша. Мен ойымша, экспортқа жол, миллиардқа жол агрономдордан башталады. Ошо силерден башталат. Ошол үчүн келгиле ошо чогуу жакшы ынтымактуу иштейли. Любой суроолор, эмнелер бар болуп атса, биздин группада активдүү отургула, суроолоруңарды жазгыла. Кандай бир жардам керек болсо айтыңыздар. Биз керектүү материалдарды дагы жана китептерди, видеолорду, презентацияларды кыргыз тилге которуп туруп силерге жайытабыз.
биз туруктуу болушубуз керек. Ассоциация деле ошондой жагынан туруктуубуз. Биз мүчөлүк акылар менен анан өзүбүздүн Кыргызстандан түшкөн акчалар менен жашайбыз да. Бирок ошол эле учурда донорлорубуз менен чогуу иштешкен немелерибиз бар. Бирок эгемен болуп биз алар менен чогуу мындай равный партнер болуп иштешебиз. Ошондой эле принцип менен мен силерден дагы суранам, өзүңөр дагы туруктуу мындай эгемен болуп, биз мындай кандай десем, туруктуу жол менен иштешели. Ар бириңер мындай өзүңөргө да жоопкерчиликти алып, демилгени алып, иштешип, мындай сунуштарды киргизип, биз менен мындай чогуу равноправный партнер болууга чакырам. Барыңыздарга чоң ыраазычылыкты билдирем.